комиссия мүчелері. Менің атым Жұмақадырова Бегимай. Мен 2009 жылы 11 мартта Нарын облысының Албашы районының Дыйкан айылының қызметчілерінің үйлесіне төрелгім. Мен 6 жашыма чейин Дыйкан айылының Дисней балабақшасында тарбиялангам. 2016 жылы мен Рустамбек Булаш уулу атындагы орто мектепке 1-класска киргем. Азыркы учурда ошол эле мектепте 5-классында окуйм. Үй-бүлөдө мен 4 тууганмын. 2 эжем жана 1 иним бар. Атам Жұмақадыров Төлөберди. Апам Асанкожаева Назира. Мектепте мен эң жакшы окуймун. Көптөгөн кароо сынактарга катышып, грамота, дипломдор менен сыйлангам. Ошондой эле мен маданий иш-чараларга бийлейм, активдүү катышам. Жана жол кыймылынын жаш инспектору командасына мүчөсүмүн. Бош убактарымда бийлегенди, сүрөт тартканды, теннис ойногонду жана эсеп чыгарганды жакшы көрөм. Андан сырткары үй иш боюнча апама жардам берем. Менин жакшы көргөн сабактарым бул сүрөт, математика, чет тили жана тарых. Менин сапаттарым акылдуу, сылык, ак көңүл. Байыркы заманда жаш бурду жашаптыр. Бул жигит абдан сүйкүмдүү болгону менен чөнтөгү аябай эле чука экен. Бир күнү кокустан айылдын картаң балыкчынын кызын көрүп калат. Аны көрөр замат ашык болот. Кызды күндүзү кыялданып, түнкүсү болсо түшүндө көрөт. Кыз да ал жигитке ашык болот. Бат эле алар баш кошууну ойлошот. Кыздын атасы кызын улгайган бай соодагерге турмушка бергиси келип, соодагер менен баш кошсоң, биздин да абалыбыз оңолот. Кызым, мындан кийин ал койчу менен жолукпайсың дейт. Кыз боздоп ыйлайт. Жигит буга мындай абалга чыдабай, ал жерден башка жакка көчүп кетет. Баратып чытырман токойго туш келет. Караңгы киргендиктен түндү өткөрүү үчүн дарактын көндөгүндө жайгашат. Түн бир оокумда ызы чуулгат. Көндөйдүн башын чыгарып караса, ак чачтуу токой ажыдары улгайган адамды кармап, даракка байлап жатып, сени жейм. Менин эртең мененки тамагым болосуң. Дейт да ажыдар укууга кирет. Анын коңгурагы токой жаңырып кирет. Баягы койчу акырын барып карыяны бошотуп жиберет. Карыя жигитке ыраазычылыгын билдирип, өмүрүмдү сактап калдым, балам. Сага бул желпиңичти берем. Муну менен кимди 3 жолу желписең, ошол замат жашара түшөт, дейт. Жаш койчу аябай сүйүнүп, кайра үйүнө жөнөйт. Айылдын кире беришинде тойго бараткан адамдарга жолугат. Көрсө кыз баягы соодагерге турмушка чыгып, той болуп жаткан экен. Тойго улгайган соодагер араң басып баратыптыр. Кыз болсо абдан сулуу,
каалоосуз турмушка чыгып жатканы көрүнүп турат. Жаш койчу, менин сүйгөнүм бактылуу болсун. Улгайган содагерди жаш жигитке айландырайын, деп 3 жолу желпийт. Содагердин бурул чачтары карарып, бетиндеги бырыштары жоголуп, чап-жаш жигит болуп чыга келет. Ачык көз содагер буга да кеңес кылбай, койчунун колундагы желпингичти жулуп алып, өзүн желпип кирет. Дагы жашаргым келет, деп кыйкырат. Ошондо ал сөмөйүн өзүнө салган кичинекей бөбөгкө айланып калат. Айылдыктар муну көргөн соң, эми буга аял эмес, тарбиячы керек дешет. Ошондон кийин кыз андан кутулуп, жигитке турмушка чыгат. Алар ошентип бактылуу жашап калышат.